Assalamu alaikum, men atım Ulan, terapevt endokrinolog wrachmын. Oş şаарында жашайм, иштейм. Буга чейин YouTube, Instagram жана TikTok баракчаларына ден соолукка байланыштуу 1000ден ашык видео материалдарды даярдап чыгардым жана алардын көпчүлүгү медицинанын талаптарына туура келет. Башкача айтканда, коркпой эле колдоно берсеңиздер болот. Кайсы гана оору менен ооругаңыз, ошол ооруну жазып YouTube'га анан доктор Аманбаев деп жазсаңыздар, ошол оору боюнча керектүү маалыматтарды таба алсаңыздар болот. Мисалы үчүн доктор Аманбаев деп туруп гастрит деп жазсаңыздар, ашказандын көйгөйлөрү боюнча мен даярдаган видеолорду көрсөңүздөр болот. Бүгүн дагы сиздерге медицинанын талаптарына ылайык келген жана сөзсүз түрдө көпчүлүктүн ушул суроолоруна жооп бере ала турган маалыматтарды сунуштайын деп турам. Андыктан видеону сөзсүз түрдө акырына чейин көргөнү аракет кылыңыздар. Көбүбүз эле адашып жүрөбүз. Дегеним ден соолукка байланыштуу дагы бизде көйгөйлөр бар. Албетте көпчүлүгүбүз дарыгерлерге байланышып, ошонун негизинде өзүбүздүн дартыбызга шыпа таап жүрөбүз. Ошол эле учурда өтө катуу адаштууда жүргөн адамдар дагы бар. Мисалы үчүн, кээ бир адамдар ушул буттары чымыраганына байланыштуу, муздаганына байланыштуу, ошонун негизинде ушул невропатологко барат дагы кандайдыр бир дарыларды алып ичет, бирок натыйжада жакшы боло албайт. Ошол эле бейтап башка бир тынчсыздануу менен, мисалы үчүн муундар оорушу мүмкүн. Жана ошонун негизинде ревматологко барат, ревматолог барса, ал дагы өзүнүн диагноздорун коет, текшерүүлөрүн өткөрөт, дарылайт, бирок дагы эле убакыттын өтүшү менен жакшы боло албай калат. Ошол эле бейтап ушул өтүү боюнча ушул гастроэнтерологко кайрылышы мүмкүн. Мисалы үчүн өтүндө таш болуп калышы мүмкүн, полип болуп калышы мүмкүн, же болбосо ушул эч нерсеси жок болсо деле өтүп оорушу мүмкүн. Ичи катышы мүмкүн, бирок дарыланса дагы бирок жыйынтык болбой калат. Ошонун негизинде анда бул бир жагынан түңүлүү болушу мүмкүн, бир жагынан болсо дарыгерлерге болгон ишеними жоголот. Ушул эле бейтап кардиологко дагы барат. Себеби холестерин ашыкча чыгат, кан басым көтөрүлөт, айрыкча диастолический деп коет, төмөнкү басым дагы жогору чыгып калат кээ бир учурларда. Жана муну бөйрөктөн деп коет, бирок бардык эле учурда бөйрөктөн боло бербейт. Натыйжада дарылануудан дагы эч кандай жыйынтык чыкпайт. Ошол эле бейтап аял киши болсо этеккирдин келүүсү бузулушу мүмкүн. Кээ бир айларда көп келип калат, кээ бир айларда аз келет, келбей калган учурлар болот. Жана гинекологдун жардамы дагы ага толук шыпа бере албайт. Жана ушул бейтап акыры психиатрга дагы барат. Психиатрга барганын себеби депрессия, жашоосуна болгон бир түңүлүү. Жана жада калса ошол психиатрдын дагы жардамы аны айыктыра албашы мүмкүн. Жана мунун ошол бейтаптын көрүнө турган алдыда дарыгерлери дээрлик калбай калат. Жана бир дарыгер бар, бул эндокринолог. Эндокринологко бир жолу дагы көрүнгөн эмес, жана бул анын өтө чоң каттачылыгы болуп чыгат. Себеби өйдө айтылган бардык симптомдор ошол эле ич катуу, ошол эле өттүн оорусу, буттун муздашы, чымыраганы, жана ошондой эле депрессия, ушунун бардыгы бир оорунун белгиси болуп чыгат тилекке каршы. Бул кайсы оору десеңиздер, жалпыңыздар жакшы билген, бул гипотиреоз. Гипотиреоз деген калкан сымал безинин гормондорду жетишсиз бөлүп чыгаруусу. Ошонун негизинде пайда болгон оору. Бул оору дайыма эле биз билген негизги симптомдорду бере бербейт. Мисалы, ачуулуу болуп калганыңыз, чачыңыздын көп түшкөнү, андан сырткары ишип баратышыңыз, үнүңүздүн жакшы чыкпаганы, бул эми көпчүлүк билген белгилер, бирок көпчүлүк билбеген дагы толтура белгилер бар. Мисалы, сиздин башка эле жактарыңыз ооруп атат, бирок сизде зоб боюнча эч кандай күмөн болбойт. Ошонун негизинде сиздин тынчыңызды алган нерселерди эле дарылап жүрө бересиз, натыйжада эч айыга албайсыз. Ошол себептүү
жок дегенде ттг деген анализди тапшырып коюу керек. Жана жыйынтыгын терапевтке болсо дагы көрсөтсөңүз болот. Же болбосо эндокринологко көрүнгөнү барыш керек. Эгерде эч эле айыга албай жүргөн болсоңуз, анткени биздин ден соолугубуздун кандай болушу бул гормондорго дагы түздөн түз байланышкан. Ошонун негизинде албетте сиз жакшы боло аласыз, же болбосо сизде көйгөй экендиги эч кур дегенде аныкталат. Эми ошол зоб боюнча сөз кеткенде, ал боюнча кененирээк маалымат бербесем болбойт. Демек, зоб деген сөз бул калкан сымал безибиздин ушул жерде жайгашкан орган. Чоң оюусу ушуну зоб деп коебуз. Жана зоб деген бул кенен түшүнүк. Мисалы үчүн ош дегенде, оштун ичинде сулайман тоо бар, акбура бар, ошмо бар дегендей. Ошол сыяктуу эле бул калкан сымал безинин дагы көп оорулары бар. Жана алардын ар биринин жеке өзгөчөлүктөрү бар. Дал сиздеги зобтун кайсы түрү экендигин билгиңиз келсе, албетте текшерүүдөн өтүшүңүзгө туура келет. Муну үчүн сизде бир аз болсо дагы күмөн болуш керек. Өтөдө айтып өткөн белгилерди өзүңүздө сезип жүрөсүз, алсырайсыз, уйкуңуз эле келет. Бирок эмне кылсаңыз дагы, мисалы витамин ичесизби, тамак ашты жакшылайсызбы, бирок такыр жакшы боло албайсыз. Жана текшерүүлөрдөн дагы жакшы чыга бересиз. Анда албетте эндокринологко көрүнүш керек болот. Ошонун негизинде сизде айыгууга мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот. Жана зобтун түрлөрү боюнча бир аз айтып өтөйүн. Ички жана сырткы зоб бар, диффузный зоб бар и узловой зоб бар. Диффузный зоб деген сөз ушул калкан сымал бездин ар тараптан бирдей чоң оюусу. Узловой зоб деген сөз калкан сымал бездин өлчөмү бирдей эле болот, бирок четинде балким бул жагында кичинекей өсмө пайда болуп калат. Муну биз узловой зоб деп коебуз. Ошол эле учурда смешанный зоб деген дагы бар. Смешанный деген сөз калкан сымал безибиз дагы чоңойгон, өсмө дагы пайда болуп калган. Муну смешанный зоб деп айтабыз. Жана ар биринин түрүнө жараша бизде дарылануу дагы өзүнчө өзгөчөлүккө ээ. Бирок жалпы бир өзгөчөлүгүн айтып өтөйүн. Сиз кайсы гана зоб менен ооругаңыз, эч бир ушул болезнь Грейвса дейбизби, аутоиммундук тиреоидит дейбизби, эндемический зоб дейбизби, эч биринде диета жок. Зобко диета кылыш керек деген бул мындайча айтканда жомок. Эч качан ушинтип айткан адамдын сөзүнө ишенбей эле коюңуздар. Балык жеш керек, деңиз азыктарын жеш керек, дагы башкаларды жеш керек деген туура эмес. Зобко диета кылынбайт. Анан ар бир оорусунун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Эми кандай текшерүүлөрдөн өтүлөт, кайсы учурда? Мисалы, сизден узловой зоб деген аныктама чыккан болсо, сөзсүз түрдө 2 анализди тапшырып коесуз. Биринчиси ТТГ, экинчиси кальцитонин. Ушул 2 анализди тапшырып, жыйынтыгын врачка көрсөтүшүңүз керек болот. Ошонун негизинде узловой зоб сиз үчүн коркунучтуубу же коркунучтуу эмеспи аныктап алсак болот. Негизинен зоб коркунучтуу эмес. Жана зоб тууралуу сөз кеткенде, аны ошол алыш керекпи, керек эмеспи деген суроо дагы жаралат. Зобтон кантип кутулуш керек деп дагы айтышат. Чындыгында зобтон кутулуштун кереги жок. Анткени калкан сымал бези бизге керек. Ансыз жашоо жок. Албетте болушу мүмкүн, өтө кыйын. Ошол себептен эч убакта аны жоготконго аракет кылбай эле коюңуздар. Бир канча гормондорду бөлүп чыгарат. Жана ал гормондор болсо биздин жашообузду башкарат. Жада калса биздин маанайыбызды башкарышы мүмкүн. Ошол себептен эч убакта зобту жок кылам дебеңиздер. Анан ошол өтөдө айтып өттүм, анализ тапшыруу аркылуу дагы биздин көйгөйүбүздү аныктасак болот. Калкан сымал без сиздики чын эле чоң болсо, анда узловой зоб жок болсо, бир эле ТТГ деген анализди тапшырып коюу жетиштүү болот.
жана калса эндокринологко барбай туруп, эгер ттг да өзгөрүү болсо, анда башка анализдерди тапшырасыз. ттг жакшы чыга турган болсо, анда башка анализдерди тапшырыштын деле кереги жок. т4 свободный антитела дегендердин кереги жок. Анткени ошо гипофизден чыккан ушул ттг деп аталган гормонубуз биздин калкансымал безибиз канчалык деңгээлде жакшы иштеп жаткандыгын толугу менен айтып бере алат. Анан дагы ушундай бир суроо жаралышы мүмкүн: зоб коркунучтуубу деген. Албетте 100 адамда зоб болсо, анын 98 коркунучсуз. Албетте анча-мынча коркунучтуу учурлар дагы бар. Жада калса комага чейин алып барышы мүмкүн зоб. Мисалы үчүн, ошол комага алып бара турган 1 ай, 2 ай мурда кандай белгилер болот? Сиз көптөн бери зоб менен жүрсөңүз, мисалы жүрөк жай согуп калат. Санап көрсөңүз, пульсуңузду дагы зорго сезесиз. Анан кан басым төмөндөп кеткен болот. Жана ошондой эле муздайсыз. Өтө уйкучу болуп каласыз. Ушул 4 белгини өзүңүздөн сезип жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө ттг, т4 свободный деп аталган анализдерди тапшырыш керек. Болбосо өмүрүңүз коркунуч астында калышы мүмкүн. Анан ар бир ушул зобтун түрлөрүнө жараша өзүнчө дарылануу бар. Анан йодомарин жөнүндө дагы айтып өтөйүн. Йодомарин негизи бул мындайча айтканда бат, же болбосо организмге кошумча деп айтсак дагы болот да. Анткени бул сизди кандайдыр бир оорудан айыктырып койбойт. Ошол себептен муну зобтун дарысы дегенибиз туура болбойт. Бирок ушул жетишсиздиги кимдерде ыктымалдуулук көбүрөөк болсо, ошолор ичкени жакшы. Мисалы, эң көп сунуштала турган адамдардын тобу бул кош бойлуу аялдар. Кош бойлуу аялдарга йодомарин сунушталат. Жана кош бойлуу аялдар сөзсүз түрдө ттг анализди тапшырыш керек. Эгерде ттг да бузулуу болсо, сөзсүз түрдө левотирексин ичиш керек. Болбосо баланын акыл эсинин өөрчүшү бир аз төмөн болуп калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө сиздерге ошол нерсе сунушталат. ттг деген анализди тапшыруу, жыйынтыгын эндокринологко көрсөтүү. Жана кимдерге көбүрөөк сунушталат? Өспүрүм курактагы балдарга, жашы улгайып калган ата-энелерге дагы ошол йодомарин сунушталат. Дозалар боюнча айтып турган болсом, 12 жашка чейинки балдарга йодомарин сунушталат 100 миллиграммдан, андан жогору курактагыларга 13 жаштан баштап 200 миллиграмм стукасына сунушталат. Албетте ар бир нерсенин ашыкчасы зыян. Көпкө чейин ичип жүрсөңүз, тескерисинче ден соолукка терс таасир этип баштайт. Ошондуктан маалым бир убакытта, мисалы 2 айдан кийин токтотуш керек болот. Жана кимдерге йодомарин ичүү мүмкүн эмес? Эгерде сиздин зобуңуз аныкталды, мисалы гипотиреоз аныкталды, сиз левотирекс менен дарыланып атасыз, сизге йодомариндин кереги жок. Башка ушул калий, йодит, ушундай дарыларды ичкендерге дагы йодомаринди ичүүнүн эч кандай муктаждыгы жок. Бүгүн сиздерге зоб боюнча аздыр көптүр маалымат бере алдым деп ойлойм. Сиздерде сөзсүз түрдө кошумча суроолор пайда болот. Комментарийга жазып кое берсеңиздер, ар бириңиздерге жооп бергенге менде Кудай буйрса мүмкүнчүлүк болсо эле жооп берем. Анан бардык эле ушул көрүүчүлөр катталуучу эмес. Мисалы сиз катталуучу, башка бирөө катталуучу эмес болушу мүмкүн. Эгер сиз катталуучу эмес болсоңуз, подписацияны басып коюшуңуз керек. Анткени сиз үчүн ушундай пайдалуу маалыматтар байма-бай чыгып турат.